Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Раматылык Мирлан Сраждинов агабызга учурда кимдер кандай жардам көрсөтүүдө бул видеодо айтып беребиз. Көк Бөрүүчүлөр маркум Мирлан Сраждиновдун үй-бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүү үчүн каражат чогултууда. Атайын ачылган эсепке бир сутка ичинде 1 миллион сомдун тегерегинде каражат топтолду. Айрымдары мал мүлк менен салым кошушууда. Азырынча 3 ат кошумча катары берилди. Чогулган каражатка маркум улакчы жаңы баштаган үйүн толук бүтүрүп берүүнү максат кылышты. Каражаттарды ынтымак командасынын жетекчиси Адлет Назаровдун М-банк эсебине которушууда. Сиз дагы жардам көрсөтүү иш-чарасына кошулуңуз. М-банк номер 705 92 92 01 Адлет Н деп чыгат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй-бүлөбүз. Үй-бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй-бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй-бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй-бүлө ар дайым биринчи орунда. Четиндик командасынын Каракөз аргымага Сарыөзөн командасына сатылып алынды. Четиндик командасынын жетекчиси аталган аргымактын каражаты Мирлан Сраждиновдун үй-бүлөсүнө берилет деп айткан. Буйруса бул аргымак мындан ары Сарыөзөндө Мальчик деген ат менен оюн көргөзөт. Алып коелу, ат Сарыөзөнгө кызмат кылсын. Ушул тыйыны болсо Мирлан байкенин үй-бүлөсүнө кызмат кылсын деп, мына Кудай бурса ушул атты алынды Сарыөзөнгө. Самат мырзага да Алла разы болсун. Негизги Мирлан байкебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Аллах таалам Фердаус бейиштен орун берсин. Акчасы. Ошо Кудай буйруса ушул Каракөздүн атын да өзгөрткөнгө туура көрдүк. Ошо Мирлан байкебиздин өзүнүн жакшы көргөн аргымагы бар эле Мальчик. Ушул аттын аты бүгүндөн баштап Мальчик болду. Буйруса жигиттер. Алла разы болсун баарыңардан. Көк Бөрү мектеби Сагын байке жана Белек байке Мирлан Сраждиновдун үй-бүлөсүнө бир аргымак белек беришти. Ассаламу алейкум жигиттер, жамат. Биз да ушу Көк Бөрү мектеп дос экөөбүз да ушу Мико экен семьясына бир жылкы хадия кылып, ушу жардам тийип, пайдасы тийип кетсин. Ушу Мико экөөбүз бизде дагы тренер болуп, жаш балдарды бир жыл үйрөттү чогуу ошол жерде жүргөн. Достагы бир эки сөз кел. Ассаламу алейкум. Машалла аябай жакшы бир иш баштап турбуз буюрса. Башталыштыр жигиттер. Алла разы болсун. Элден баштаган эмес, аяк. Алай командасынын жетекчиси Алмаз байке дагы командага чабылып жүргөн аргымактын бирин Мирлан Сраждиновдун үй-бүлөсүнө берди. Алай командасынын жетекчиси, спонсору Алмаз байке ушу Мико экенин семьясына да бир ат ушу хадия кылып атат. Инисине айтып коюптур. Алмаз байке өзү жок экен. Алмаз байкесиге Алла разы болсун. Ушул улакка чаап жүргөн, командада чаап жүргөн бир атын ушу Мико экенин семьясына подарить этип атат. Инисине айтып коюптур, иниси мага тапшырганы. Мирлан агабыздын үй-бүлөсүнө америкалык улакчылар дагы көңүл айтууда. АКШнын капитаны Уилл Грант социалдык баракчасына буларды жазды. Бүгүн эртең менен Кыргызстандан кайгылуу кабар келди. Досубуз жана 2018-жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биздин курама команданын машыктыруучусу болгон Мирлан Сраждинов Көк Бөрү оюнунда баш мээсинен жаракат алып каза болду. Биздин ойлор анын үй-бүлөсү жана достору менен деп жазган.